Атағы алам аралап флейта ханышасы атыққан Вивиана Гузман Қырғызстанда. Күн мұрын Тоқтоғұл Сатылғанов атындағы Қырғыз ұлттық филармониясының чоң залында 120-дан ашық өлкөні қыдырып, өз өнерін тартулап келген америкалық флейтистканың концерті өзгөчө аншлаг менен өтті. Кеченин конокторуна флейта менен Моцарт, Бах, Пьяццолла, Генин, Эльгар, Берченко, Молдобасанов сыяктуу композиторлордун чыгармалары жаңырды. Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен биринчилерден болуп Кыргызстанда концерт коюп жаткан Вивиана Гузмандын кечеси тууралуу кененирээк кийинки материалда. Вивиана Гузман америкалык флейтистка, Чилиде туулган. Жыл сайын дүйнө жүзүн кыдырып 80ден ашык концертин тартуулайт. Анын классикалык Traveling Sonata жаздыруусу Грэмми номинациясын алган. Ал эми дүйнөлүк Song of the World музыкалык жаздыруусу Global Music Awards алтын медалин алган. Вивиана Гузман 127 өлкөдө ойногон. Бул ирет Борбор Азияны кыдырууну максат кылып, биринчилерден болуп Кыргызстанга баш бакты. Менин көптөн берки кыялым Кыргызстанга келип, бул сыйкырдуу өлкө менен таанышуу болчу. Минтип Борбор Азияга турга чыгып, эң биринчилерден болуп Кыргызстандан баштадык. Мен буга чейин Манас эпосу тууралуу уккам. Ошондуктан бул өлкө мага өтө кызык болчу. Жолдошум үй бүлөм болбосо, бул өлкөдө калып калмакмын, дагы көп ирет келем деп ишендире айта алам. Кыргыз композиторлорунун чыгармаларында аткарууну пландап жатам. Ал солистка катары 365 оркестрде, анын ичинде Россияда, Чилиде, Бразилияда, Вермонтто, Нью-Йоркто, Висконсинде, Калифорнияда, Техаста, Монтанада, Филиппиндерде ойногон. Сыйкырдуу флейтаны Кыргыз Республикасынын эл артисти, эл аралык сынактын лауреаты, Улуттук консерваториясынын доценти Эрнис Асаналиевдин башкаруусунда болуп келген президенттин Манас камералык оркестри коштоду. Бул айым ушу именно Орто Азиянын маданиятына аябай кызыккан айым экен да. Ага бул чоң үйлөр, чоң машиналар аябай акыркы эмелерде ага кызыкпайт экен. Кызыкканы бул биздин традициондук илгерки маданиятыбыз менен кызыккан айым экен. Флейтада дагы аябай жакшы өнөт. 127 өлкөгө барыптыр. Флейта менен ар 80 жылына 80 концерт берет экен. Бул аябагандай көп. Биз мына 128-чи мамлекет болуп атабыз. Дүйнөлүк музыканы кыргыз элине таанытып жана кыргыз музыкасын дүйнөгө таанытууга кызыктар Вивиана Гузман көрүүчүлөрдүн купулуна толду. Айза Камчыбекова, Жантай Макенов, Пирамида.